Аялдардан изменасынын 3 түрү бар. Биринчи зынага чейинки измена, андан кийин 3-чү процесстеги измена. Эң жаманы зына. Бирок бүгүн көпчүлүк кыздарыбыз, аялдар жеңил ойлойт. Эмне үчүн? Себептер өтө көбөйүп кетти. Мужской, женский, туалет бир, соцсеттер өтө тездик менен, сообщениялар аркылуу, интернет аркылуу баарлашууну өтө тездик менен бири-бириге жакындатып койду. Ошон үчүн бирөө менен сүйлөшүп коюш, бирөө менен мындай мамиле кылып коюш же кол берип коюш жөнөкөй көрүнүп калды да кыздарыбызга. Албетте бул жерде союздун дагы өтө терең таасири бар. Мен айткым келет. Жөн эле сүйлөшүп коюш же мамиле кылып коюш. Бүгүн студент жигиттер студент кыздарды сыйлап жүрөт. Той берип, аш берип, наваттай чай берип, ушинтип жүрөт. Бир жерин кысып жакшына окууңду оку, мектебиңди оку дей турган бирөө жок да. Сен өзүң студент болсоң, анан кыздарга кафе этип чай берип жүрөсүң. Мисалы үчүн да. Кыз бала эми да мамлекеттин буйругу, бул мамлекеттик деңгээлде биз чогуу бир партада окушубузга, шартыбызга байланыштуу туура келет. Бирок бир кыздан барып өчүргүч алып, анын жылмаюусун көрүп, фигурасын көрүп, өчүргүч алганыңдан көрө өчүп кеткениң жакшыраак да. Бир жыл экзаменден калып кеткениң жакшыраак ошол кыз менен мамиле кылып кеткениңден көрө өчүргүч себеп болуп. Бул өтө оор темалар да. Чындыгында ошо жылмаюудан, ошо көз караштан, баштагы дегендерден башталат да бардыгы. Этият бол. Этият бол. Баштапкы биринчи тепкичтеги изменалар. Ал эми экинчиден мен кыздарга айтарым, бардык кыздарга айтарым, бир жигитке өмүрүңдү байладыңбы? Бир жигит сага чындап үйлөнөм деп өмүрүн байлап атабы? Мындан кийинки процесстеги бардык ойношторуңду, Кудайым өзү кечирсин, жигиттерди токтот. Токтот. Ал классташ болсун, мектепте окуган болсун, университетте, коллежде, армияда кыскасы айырмасы жок. Каерде болгон жыйыштыр. Ляш иштиңди, музыкаңды жыйыштыр. Ой, мен камазчы досум эди. Ой, мен фурачы, фуранын ичинде не кыласыңар силер? Мисалы үчүн айтчы. Ал фурачы болсун, башкачы болсун, ал стройкада иштесин, айырмасы жок. Ким болбосун мамилеңди токтотушуң керек. Эркектин көзүнчө бул өтө удар. Ким болбосун эркек менен мамиле кылышың бул эркекке удар болот. Сен актанасың, аны айтып, буну айтып, бата деп ардекени айтып актанасың. Бирок күйөөң сени никогда актабайт. Анын көзүнчө сен даражаң, бийиктигиң, ар намысың төгүлүп бара берет. Сен айтасың башында мамилең башкача деп азыр неге? Азыр сенин аркаң ачылып атат. Сенин мектептеги досторуң уялбай түн 2-де чалып атат. Ери болуп туруп каалагандай мамилени кылып атат. Билесиңби, кээде ошол мурдагы жүргөн жигиттериң же мурдагы классташтарың жакшы болуп кеткен эмелериң келип күйөөң менен ажырашып кетишиңе себепчи болот. Көп мындайлар өтө толуп турат. 20 жылдык, 10 жылдыкта да көрүп атабыз мисалы үчүн, туурабы? Эски жазбалар козголуп кетип, жахилия доору келип кетип кайра көп нерселер болуп кетет мисалы үчүн. Айтайын дегеним, кыз бала сен жыйыштыр, ошого чейин ким болбосун, ал камазчыбы, фурачыбы, башкабы. Неге именно ошол, мисалы үчүн? Толтура классташың бар, неге бири ошол менен сүйлөшөсүң, мисалы үчүн? Вопрос аркасынан вопрос, уруу бирөө, бирок күмөн миңте. Уруу битте, күмөн миңте дейт. Ошондуктан жыйыштыр. Жыйыштыр. Арам иштериңди жыйыштыр. Бүгүн эң жаманы соцсет жеңил кылып көрсөтүп койду бардык нерсени. Бирөө менен ойношту, измена кылып коюшту, кинолор, соц тармактар өтө жеңил көрсөтүп койду да. Ошондуктан кыздарыбыз, балдарыбыз, өсүп келаткан поколение бул нерселерди жеңил көрүп калды. А так бул өтө чоң намыс. Намысты тескери бурап көрсөтүп койду бүгүн медиа. Медианын күчү өтө күчтүү болуп баратат. Бирөө менен торт жеп коюшуң, бирөө менен жөн өзү сүйлөшүп коюшуң, эриң болуп туруп, бирөөнүн машинасына отуруп чыгып кетип калышың, киного барып коюшуң, бүт бардыгы арам. Сен ойлобойбу, төшөктө жатып коюш измена деп. Жок, бардыгы измена, бардыгы күнөө. Хорошо, күйөөңдөн жашырасың, жашырып келдиң ушуга чейин, күйөөң көз жумуп койду, макул. Бирок эртең жараткандын алдында эмне жооп бересиң? Сага сөз таасир кылбайт. Себеби сен адамдын катарынан кошулуп кайра чыгып, өзүңдүн ким экениңди, бадамбактагы маймылмынбы же жаңа кыздардагы киммин деп өзүңдү өзүң суроо берип
туруп калган учуруң да. Измена кылба. Кайсы тепкичте болбосун измена кылба. Мектепке чейинки, ага чейинки, буга чейинки эриң эч качан билбесин. Сени периште деп билсин. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде чыпы чыга турган болсо сенден, өмүр бою шек менен карайт сени. Узактан көрүп туруп эле ким келип атат, анан келип атат. Эч качан аялым дебейт да. Жүрөгүн ушунчалык удар калып кетет. Хорошо кечирет, хорошо жакшы жашайт. Балдарым үчүн, ал үчүн ар кандай себептерди эркек киши өзү үчүн ойлоп табат. Бирок билесиңби, жан дүйнөсү өмүр бою эзилип өтөт да.